Общий барыңыздарга ассаламу алейкум кандайсыздар, байкелер, эжелер, инелер, карындаштар. Сиздер менен Гара Пуп. Телеграмдан да жазып калышты, ютубтан да комментарийлерде жазып калышты. Чувствительность көргөзчү настройка дегендер. Эми мен анчалык деле проф эмесмин, слишком деле. Так. Настройка боюнча кеткенде, например, управление жактан кеткенде бул огонь калтыруу эле, выстрел дробовика 60 жетеден калтыруу эле, настройка прицела, мисалы удержатка койсолор бул батыраак кыймылдайсыздар да, батыраак жанакы пикать эткенде ошондо батыраак жардам тиет. Переключение быстрого прицела дайыма күйгүзүп койгула, ал вообще жакшы күйгүзүп койгула. Андан кийин так, настройкадан дагы кайсылар главный режим укрытия, мындагы удержатка койгула, жанагы какталган наклон басып пат кирип пат чыккан, ошол удержать менен да, ошо менен батыраак кыймылдайсыздар. Универсальный метканы выключить кылып бергиле. Дагы кайсылар бияктан. Андан кийин главный нерселерде мына маякта продвинутое управление туруп, ошакта деген чувствительность рывка деген бар. Ошону 100гө коюп койгула. Ошондо жана персонажга мындай жойстик тартканда батыраак чуркайт да, батыраак кыймылдайт. Мансабат эткенде жакшы. Третье лицо дегенде буну да 90го коюп койсо кичине обзор чоңураак болуп калат. Первое лицо кому как койсоңуздар болот. Так. Бияктагылар бүттү. Графика звуктан битвада мисалы плавно, обязательно графика плавно койгула. Балансты высоко койсоңуздар, мында деген FPS-ге түшүп калат. Ошон үчүн плавно коюңуздар. А частота кадрда прям максимально кайсында турса ошо койгула. Экстремальный койгула. Силерде максимум болсо же ультрага же экстремальный 90 FPS бар, ошого койгула. Стиль машины эле туура. Эми кээ бир мисалы классический менен же мягкий менен эмелер ойнойт, киберлер ойнойт да, жанагы киберлер эмес, турнир ойногон балдар бар го, ошолор ушу менен ойношот. Просто машина менен силерге видео тартып ар жак бер жак кылыш үчүн, яркость кичине видео качественно кылыш үчүн мен ушу менен тартам. Яркость меники деле бияк 150, биякта өзүңөргө настройка кылсаңыздар болот. Так, аудио бияктан деле эчтеке деле жок, эффект бул деле эчтеке эмес. Мына настрой кнопка. Бияктан телефон катып калды. Так, силерге ачыгыраак кылайынчы. Прозрачность. Мында көрдүңөрбү? Менин бир аткан немемдин эмеси өчүк. Бул өчүк. Буну деген азыр көрсөтөм. Так. Например, мындай кылып туралы. Мына күйүп туруп, ушу эме аткан огонь. Ушул негизи меники өчүк. А если бул силерде күйүк дейден турган болсо, көрдүңөр, буну басканда мынтип жылдырган сайын, окту, например, баскан сайын, ары бери жылдырса, мындай жылдыр берет. Анан, например, мындай да, бул деген мындай келдиңер да, келип, мындай кичине мындай жылып кете берет. Бул жылып кете берет. Буну бир жерге атыш, оорда. Ошон үчүн настройка киребиз, ушуну текшеребиз. Негизи бул деген текшерсеңер болот да, ушинтип прицелди эмеге учебный полигонго кирип, ошону басып ары бери сөмөңөр менен жылдырып, 4 палец болсо, 2 палец болсо бармагыңар менен жылдырып, ошентип текшергиле. Обязательно текшергиле. Буну өчүрө эле коюш керек. Анан дагы не 4 палец ойногонду үйрөнгүлө, 4 палец ойногон жакшы. Например, мына наклондор 4 палец ойногонду үйрөнгүлө. 4 палец ойногонду үйрөнсөңөр жакшы. Меники настройкаларым, например, 4 палецки момундай болуп турат. Сиге маяк көрүнө эле атса керек эме. 4 палецки ушундай меники. Так. Эми настройка, точнее чувствительность боюнча. Чувствительностьта мисалы биринчи оолуңарга 1 жыл, экинчи оолуңарга МК аласыздар. Бияктан 4x 3x коллиматор аласыздар. Анан чувствительность жакшы оңдойм десеңиздер, Aşağı ABS hashtag aldı oturup ondan sonra bolot.
Короче, ушул жака киресиздер, например. Атып көрөсүздөр мына. Анан могул алыстан атарда, например, алдыңарда адам турат да, мындай сразу башка мээлөө болот. Алыстан атарда сразу башка мээлөө болот. Анткени биринчи оңат мында сразу үйдөгү зажим бергенде сразу үйдөгү тебет. Көрдүңөр деген бияктан атып барсам, өйдө теп калат биринчи окто. Кичине ылдыйраак атсаңар, ошол туура. Ну как, мен ошондой. Чувствительности мына маяка киресиздер. Гироскоп обязательно күйгүзүп койгула. Гироскоп обязательно керек. Так, по порядку көргөзүп кетейин. Так, чувствительность. Объектив мейки мындай болуп турат. 100. Третье лицо 100, первое лицо 100 тоже. Коллиматор 55. Ушундай. Маякты көрүп алдыңар. Андан кийин экинчи мынакей. Так, андан кийин гироскоп. Окей. Мынакей. Мынакей менин эмем. Код чувствительностью коду. Так, 4 пальц смартфон. Мынакей. Ошол полигонго кирип, мисалы, чувствительностьга оңдосоңор болот өзүңөргө. Defend the mark. Мост турат го. Мен ушул жака кирип алып, ушул жака туруп алып ойнойм да, атам. Аяк жактан примерно. Ошо. Ушеден аттан. Ушеден ата бересиңер. Полный. Анан да мына молар бар. Marked a location. Мисалы, алыска зажим берем десеңер мындай. Кечик атыштын пайдасы жок да. Мындай эле кое беркен. Ушундай тыт деп мисалы бир 7 октон бир ушундай кое турсаң. Так, бияк түшүктөр болду окшойт, походу. Так, болду. По-моему, болду окшойт. Башка эчтеке жок. Настройки полный барын көрсөтүп бердим. Так, подбордон мисалы меники маяктан. Так. Настройканы бастырып, подборду басканда, мисалы, модели деп турат. Ушул жакта мисалы все деп туруп, мен мисалы топовый тандап койгом, бүт барын коюпчу. Мисалы каткада жүргөндө, ушулар издеп чогултпайсыңар да, өздөрү сразу автоматика чогулуп калат подборго. Автоподбордон мисалы 180 ок жетет да, мисалы мага кенен кетирип жөнүндө ашып кетет даже. Андан кийин хайе, моме, молотторду көп алыңыздар, алар ашша жардам берет, мощный жардам берет. Андан кийин 4 пальцка өткүзүңүздөр, 3 мисалы 2 пальц менен өткүрсөңүздөр, 3-чү пальцка өткүзүңүздөр да. 3-чү пальцка, например, настройки, могу прицел турбайбы, мисалы меники. Аякта көрдүм, прицел туруп. Ушул прицелиңизде примерно силерге маяк жакта болот да, 3 пальцтык турабы. Ок аткан жериңер мына маяктар сөймөйдү, ушул жака коюп койноңуздар. Үйрөнсөңүздөр, 3 пальцка үйрөнсөңүздөр жакшы болот. Анда да мындай батыраак кыймылдап, батыраак эметесиңер да, анткени по-любому 2 пальц караганда 4 пальц мындай көбүрөөк болот да. Ошол. Походу багырак айтып түшүндүрүп бердим окшойт. Эми бул азыр жазбаңыздар, ой, сен качан келгенин баарын билебиз, ар жак бер жак. Бул кээ бир сурагандар байкелерге, индерге, жаңы ойноп аткандарга жардам болсун деген. Мен деле өзүм аябай проф эмесмин. Так. Болду окшойт. Баарыңарга түшүнүктүү эле айтылды окшойт.
Андан кейін Телеграмдағы розыгрышқа қатысып ойнаңыздар. Телеграмда уже розыгрыш башталды. Бұйырса 10 мартта кешкі саат Москваның саатымен 18:00 шығады. Все, походу, барыңыздар игілік, жұмыстарыңызға игілік, үйбіріңіздерге тыныштық, қошамдайлы барыңыздар мен. Ассаламу алейкум, гара бұл болды. Лайктан басып, комментарийға өз ойыңыздарды қалдырып кетіңіздер. Бай-бай.